Россияда ызгар суукту. Ошол жерде эртеден кечке чейин Сахарова деген Москвадагы жерди билесиздер, биздин мекендештер кезекке туруп, анан медициналык кароодон өтүп атыптыр. Эң кызыгы медициналык кароодон көпчүлүгү эле венерологиялык оорулар менен чыгып атыптыр да. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Депутат Сахаровада мигранттарды дарыланууга мажбурлап жатканын айтты. Орусияда миграциялык мыйзамдарга ылайык медициналык текшерүүдөн өткөн кыргызстандыктардын көбүнөн жыныстык жол менен жугуучу оорулар аныкталып, аларды орус тарап бир гана клиникадан дарыланууга мажбурлап жатышканын бүгүн 7 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков билдирди. Ал Сахарова борборунда ачылган медициналык чай текшерүүдөн өткөн ар бир мигранттан 5700 рубль алып, ал эми венерологиялык тарт аныкталгандарды дарыланууга жөнөтүп жаткан клиника кымбат болуп жатканын билдирди. Жана кыргыз жарандарынын укугу бузулганы аныкталса, бийликтен чукул арада чара көрүүнү өтүндү. Ошолорду Ленин проспектисиндеги бир гана клиникага жөнөтүп жатыптыр. Биз иштейбиз, жаныбызда клиника бар, өзүбүз деле дарыланалы, дарыларын жазып бергиле десе жок, ушул гана жерге келесиңер деп жатыптыр. 18 000 рубль менен дарыланат экен. Бул жерде бир аз коррупция дейбизби, өзүлөрүнүн бизнеси дейбизби, биздин жарандардын эсебинен ушундай иш кылып жаткандай туюлууда. Биздин тышкы иштер министрлиги жана элчилик текшерсин, эмне үчүн биздин жарандарга мындай мамиле болуп жатат, деди Кадырбеков. Булак Назар Ньюс KG. Иманнуру Кадырбеков. Азыр караңыздар, сыртта кандай суук. Эмелестетип көрүңүздөр, Москвада, Россияда ызгар суукту. Ошол жерде эртеден кечке чейин Сахарова деген Москвадагы жерди билесиздер, биздин мекендештер кезекке туруп, анан медициналык кароодон өтүп атыптыр. Эң кызыгы медициналык кароодон көпчүлүгү эле венерологиялык оорулар менен чыгып атыптыр да. Эми бул чынбы жалган бир Алла Таала билет, жакшынакай үй бүлөсү барлардын үй бүлөсү бузулуп атыптыр. 60 жаштагы ападан да чыгыптыр. Ошолордун бардыгын 5700 рубль төлөп туруп өтөт экен. Анан венерологиялык оорулар бар экен деп туруп, атын айткандан да уяласың. Ошолорду Ленинский проспектидеги бир гана клиникага жөнөтүп атыптыр. Биз иштейбиз, жаныбызда клиника бар, өзүбүз деле дарыланалы, дарыларын жазып бергилесе жок, ушул гана жерге келесиңер деп атыптыр. 18 000 рубль менен дарыланат экен. Бул жерде бир аз мындай коррупция дейбизби, өздөрүнүн жанагы тырмакчанын ичиндеги бизнеси дейбизби, биздин жарандардын эсебинен ушундай иш кылып аткандай туюлуп атат да. Анан бир күн кечке Сахаровада турса, анан жумуштан уруксат сурап барып Ленинский проспектидеги клиникага көрүнсө, кечки убакытта кетип атпайбы? Ал жакта дагы биздин мигранттардын кезеги турат. Ошону урматтуу Алмазбек мырза, биздин тышкы иштер министрлигине, ошондой эле посольствого тапшырма бериңизчи, карап текшерсин. Чын-чынына келгенде Россияга эң лоялдуу партнер бизбиз, Кыргызстан. Эң мындай ишеничтүү дос бизбиз. Эмне үчүн биздин жарандарга мындай мамиле болуп атат? Ошону аябай чукул арада карап туруп, териштирип, биздин жарандардын маселесин чечип берсин, чоң